ажарлуу назик шоу-бизнестин абдан бир жарык өкүлү ырчы айым Асель Кадырбекова бүгүн Тумар Таймдын коногу. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Кандайсыз? Жалпы эл журт менен саламдашып кетейин. Саламатсыздарбы? Сиздер менен радио аркылуу кайрадан амандашып жатканыма мен абдан кубанычтамын. Көп болду биздин эфирге келгениңизге. Негизи радио тармагына келбегениме көп эле болуп калды. 3 жыл болуп калды. 3 жыл. Кандай жүрөсүз, Асель? Кудайга шүгүр, баары сонун. Ырдап атабыз, ооба, акырындап. Клиптер, ырлар. Ооба, болот. Негизи чыгармачылыкта иштөө, ыр жаздыруу, клип тартыруу өтө бир оор процесс да. Аябай түшүктүү процесс. Көбүнчө жар-жарга чакырышат. Асель, сүйүүгө ишенесизби? Ооба. Өзүңүздү сулуумун деп эсептейсизби? Жок. Боёксуз көчөгө чыга бересизби? Ооба. Диета кармайсызбы? Ооба. Кызганчаксызбы? Жок. Үйдү күндө жыйнайсызбы? Ооба. Этти май менен жей бересизби? Жок. Шоу-бизнесте курбуларыңыз барбы? Жок. Түн ортосунда туруп тамак ичкенсизби? Ооба. Атактуулуктан чарчаган учур болгонбу? Жок. Ооба. Өзүңүздү идеалдуу апамын деп эсептейсизби? Жок. Түндө ойгонуп алып таң аткача ойлонуп уктабаган күндөр болгонбу? Ооба. Базардан кийим сатып аласызбы? Ооба. Инстаграмда жолдошуңуз лайк баскан кыздарга ачууңуз келеби? Жок. Башка бирөөнүн стаканынан суу ичкенден жийиркенесизби? Жок. Өзүңүздүн клиптериңизди көргөн жагабы? Ооба. Социалдык тармактарда башка ат менен аккаунтуңуз барбы? Ооба. Курбуларыңыз көппү? Жок. Шапоголиксизби? Ооба. Бартерге көп тамактанасызбы? Ооба, мурда. Асель, сиз башка аккаунт менен ачкам дедиңиз социалдык тармактарда. Аны кайсы учурда колдоносуз? Кимди аңдыйсыз? Кызымдын баракчасы бар, Дария Нурланова деп коюп койгом азыр. Өзүм бир убактарда 2 жыл мурун десем болот. Ушундай өзүм периоддо болдум да, өзүмдү ушунчалык бактысыз сезип, ушунчалык эч кимге кереги жок сезип, өзүмдү такыр бир башкача адам сезген учур болду. Сизди ойлоп турмун да, эми макияжды абдан көп колдонот депчи. Анан жашоодо сизди биринчи жолу көрүп атам, таптакыр эле андай эмес экен. Визажисттерге барсам деле азыраак эле боё дейм да. Десем чыгарып салышат да. Эмнеге андай кылдың деп айтам да. Десем көзүңүз удобный экен, мындай тартканы деп эле ушинтип айтып коюшат да. Негизи эле кичине эле подводка кылсам деле аябай боёнгондой көрүнүп калам. Балким көзүмдүн түзүлүшү ушундайдыр. Негизи 2 жыл аралыгы көп деле гардеробума көп маани берген эмесмин. Мындай колума эмнени кармасам эле кийип кетчүмүн. Азыр болсо бир аз мындай сочетание болсун, кой деп мындай сочетаниясын эле карап 2000 аралыгы болуш керек. Же алда Турциyaданбы? Бирок точно баасын билбейм да. Жок, алтын эмес. Бижутерия. Бул арзан эле болуш керек. 500 дейли. 500. Сумканы бул жактан эле алсам керек. 1500 ушундай эле болуш керек. Анан кээде кымбат кийимди карап кийсең деле мындай кымбаттай көрүнбөй калат да. Ошондуктан эң негизгиси өзүңө ыңгайлуу жана жарышыктуу болуш керек. Свадебный платьям өтө кымбат болгон, аябай канча эле? $5000 беле? $5000 болгон, ооба. Жөн эле үйдө жатат да, жөн эле ошол бир нерсе кылсамбы деп. Аукцион кылбайсызбы? Өкүнөсүзбү негизи ошону көйнөктө $5000 алганыңызга? Жок, Өкүнбөйсүз, Өтө оор көйнөк, 30 килограммдай чыгат. Бул биздин демөөчүбүздөн сизге белек. Сувенирлер топтому калганыңыз. Бул бизден гид деп койбойлу, Ооба. Баса ошондо эми Аселдин образы 7000 болду. 7000 сом болду. Анда кичинекей болчубуз, инимди көтөрүп алгам. Анан ошол жака иним менен түшүп кеткем. Анан түшкөндө жакшы момундай бир нерсе жок экен да. Түшкөндө бала үстүмө түшкөндө үп деп калгам, дем ала албай. Чуркап келишкен элдер. Люк ачык экен. Чынында байкабай калып турмун. Чөптөр өсүп калган экен. Жатып түшүп кеттирим. Аман калыптырсыз да, Эң негизгиси ошондой бир мындай бир узун бир нерсе болсо, сайылып калсам эмне болот эле деп ойлой беребиз да. Ичи же сууга толгон болсо, боюңардан да чоң болот атпайбы? Бала да болсо анан. Менин сумкам тытылып кеткен экен. Диджейлердей болуп сүйлөп койчу дейт. Ошончо. Таң кала берем да, мага анда микрофон берип койго деп. Келип бергениңизге чоң рахмат. Ийгиликтерди каалайбыз сизге. Рахмат. Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз, Асель. Өтө назик экенсиз. Мен өзүмдү бир
башкача сезип атам. Эркектер сезип кеткен жоксуң. Конокто Асель Кадырбекова болду. Ушканча.